103 жашка чыкканда жарык дүйнө менен кош айтышкан Токой Садыров татыктуу жашап өрнөктүү өмүр сүрдү. Башы акылга, көкүрөгүн уска менен насаатка бай нарыктуу атанын баскан жолу балдарына үлгү жана сабак болду. Агабыз Кудай сүйгөн пенде экен, узак өмүр жашады. Артык айлы болсун, байкем жаткан жер жай болсун. Дөөлөттүү ата улуу сапаттардын ээси эле, элге жардам берип, жакшылык кылуудан рахат алчу. Эң жаман көргөн сапаты бирөөнү капа кылып, зыянын тийгизүү жана кек сактоо болчу деп эскерет уулу. Бир чымындын да көңүлүн бузган эмес. Бул деген ушундай бир өзгөчө адам. Мына жүзөккө чыгып кайтты, уста болгон. 3-сектап койчу. Ошо 25 жылдын ичинде бир да жолу кечиккен эмес жумушка. Ошол илгерки заманда мына Фрунзе горсоветтин азыркы Бишкекте ошонун депутаты болгон, рабочий болду, уста болгон. Бактылуу карыя элин жана балдарын байлыгы катары саначу. Алардын амандыгын, акыркы ичер суусу түгөнгүчө тилеп алдында кетти. Артында 5 баласы, 21 небереси, 49 чөбөрөсү, 20дай кыбырасы калды. Атам дайым айтчы, балдарым дайым чындыкты сүйлөп жүргүлө, эч качан калп айтпагыла, элдерди сыйлап жүргүлө, эч качан бой көтөрбөгүлө, колуңардан келгенче жакшылык кылып гана өткүлө деп ошолордо көп айтчы. Ставил самый теплый свет. Биздин атабыз нагыз акылман, даанышман болчу. Анын сөзүнөн акылы, көзүнөн мээрими төгүлүп турчу. Токтоолугунан, ак пейилдигинен баарыбыз үлгү алчубуз. Батасын да аябай баарыбызга ыроолочу. Дедушка был самый заботливый муж. Чоң атам менен чоң энем бактылуу, нарктуу жашоонун үлгүсүн бизге көрсөтүп кетти. Алардын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө бекем сакталат. Тунук акылын өмүрүнүн акырына чейин сактаган Айкөл Аксакал нускалуу өмүр сүрүп, уул кыздарынын урматын көрдү. Ардактуу атасын сыйлап, өткөн жылы 100 жылдыгында өзгөчө белгилешти. Токой Садыров Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери болчу. Кызыл армияга 18 жашында барып, легендарлуу Панфилов дивизиясынын 8-гвардиясында салгылашып, эли жерин коргогон. Душмандар менен болгон аеосуз согушта октон катуу жарадар болуп, тылга кайткан. Мекени чоң кеминге келген жаш фронтчу. Алгач трактор айдап, чарбачылык менен алектенген. Андан соң устачылык өнөрүн өркүндөтүү үчүн заводдо иштеп, кийин коомдук иштерди аркалаган. Күжүрмөн Панфиловчу элине улуу жеңишти тартуулагандыгы үчүн Ата Мекендик согуштун ордени менен сыйланса, Москваны татыктуу коргогондугу үчүн жана эмгектин ардагери болгону үчүн атайын медаль берилген. Куттуктоо катын Орусиянын президенти Владимир Путин да үзбөй жиберип турчу. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.